Кутмандуу күнүңүздөр менен персона программасынын кезектеги чыгарылышы. Мен бүгүн сиздерге кызыктуу, ийгиликтүү инсандар менен жакындан таанышууну сунуштайм. Биринчи кезекте менин каарманым жөнүндө көбүрөөк билип жана айрым күтүүсүз жагдайлардан да кабардар болосуздар. Бүгүнкү дил маегиме макулдугун берген кадырлуу коногум Камила Дүйшүбаевна Шаршекееваны тосуп алыңыздар. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмери, доцент, Борбор Азиядагы Америкалык университетинин негиздөөчүсү, ОРТ тестин иштеп чыккан, Даанакер сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын мурдагы илим жана билим берүү министри, ошондой эле Борбор Азиядагы эл аралык Америка университетинин ректору. Деги эле Камила Шаршекееванын наамдарын, жетишкендиктерин санап отуруунун өзү көп убакыт кетет. Деги эле Камила Шаршекееванын наамдарын, жетишкендиктерин санап өтсөк өтө эле көп. Ажарлуу айым, сүйүктүү жар, ийгиликтүү балдардын мээримдүү апасы. Бүгүнкү биздин дил маегибизде турмуш, карьера жана үй бүлө тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен Камила Дүйшүбаевна. Кутман күн, Нуржамал. Менин чакыруумду кабыл алганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Камила Дүйшүбаевна, сиз билим берүү системасында реформатор болуп, Борбор Азиядагы бирден бир 2 университетин түздүңүз. Ошол сиз киргизген бардык реформалар качандыр бир сиз түптөгөн талаптарга жооп берди беле? Билесизби, реформа ошол эле бойдон. Мен министерстводо иштегенде демилген элем. Билим берүү системасына реформа катары жалпы республикалык тестированияны киргизгенимди эсептеймин. Себеби Советтер Союзунда бизге ойлонуунун зарылчылыгы жок эле. Ар бир түшкөн маалыматка күмөн саноо да жок болчу. Азыр ойлоп көрсөк, ар бир маалыматты сөзсүз түрдө анализдеп, ал маалыматты жээрип, же кабыл алуубуз жеке ишенимдерибизге гана байланыштуу экен. Мына Борбор Азиядагы Америкалык университети менен Борбор Азиядагы эл аралык университетти карап көрөлү. Мен оюмча, ал жакта жакшы жумуштар жүрүп жатат. Аутсанын жолу албетте жеңилирээк болду. Себеби Советтер Союзунун билим сапаты, ага кошумча студенттердин чет өлкөлөргө чыккан стажировкалары да абдан пайдалуу болду. Университеты Центральной Азии. А вот вам сиздин университет студенттерге эркиндик берди. Бирок ошол эле учурда кесиптештериңиз же студенттердин ата-энелери тарабынан өтө эле ээн, эркиндик менен эмне бересиңер деген сын пикирлерге кандай карайсыз? Нет, вы знаете... Менимче университеттин өнүгүүсү үчүн ушундай студенттерди даярдасаң, булар ири ийгиликтерди жаратып жана кырдаалды абдан мыкты жагына өзгөртө алуучу даяр адистер. Эркиндиктин айынан окутуучунун өзү да, мисалы, студенттин сын сөздөрдү айтуусуна жол берет. Анткени кандай болгондо да студентке жооп беришибиз керек да. Ал биздин кардар. Биз ошол кардарды акыр түбөт цивилизациялык коомдо эркиндиктин акылга сыярлык чеги бар экендигин сөзсүз түрдө жеткирүүбүз керек. А бул эрежелер, мыйзамдар жөнгө салынганда, жок, эркиндикти өтө ашынгандык деп кабыл алуу туура эмес экендигин түшүнүшүбүз зарыл. Албетте, эркиндиктин өзүнүн жөнгө салып туруучу эрежелери бар. Вот демек сиздин университетиңиз 93-жылы Советтер Союзу кайрагандан кийин түзүлгөн да, 1993-жылы АКШнын вице-президенти Альберт Гор биздин өлкөгө келген. Ал берген гранттын натыйжасында биз абдан мыкты ийгиликтерге жетишкенбиз. Мен АКШга барып, вице-президенттин офисинин кабыл алуусунда болууну чечтим. Мага айтышты: "Камила, мүмкүн эмес, таптакыр мүмкүн эмес" деп. Андан ары Сайфи сынагы, азыр бул надпус деп аталат да. Биз ушул иштин пионерлери болобуз. Дал ушул менин Кыргыз Америка факультетимдеги студенттер АКШга барышкан. Мына ошолор жогорудагы сайфа менен надпустун демилгечилери болуп калышты. Бул нерсеге бардык жогорку окуу жайлар, ошондой эле сиздердин Славян университети да тартылган. Мен баарына барып, эмне экенин түшүндүрдүм, ошентип жеңдик. Мен студенттерге ийгилик каалап учуп кеттим. Андан кийин алар 2-нчи орунду алышты. Мен Вашингтонго учуп бардым. Ага чейин биздин элчилик менен сүйлөшкөнмүн. Элчилик турган жер кызыктайлы. Ал жер мурда маркумду акыркы сапарга узатуу бюросу болгонун кимдир бирөө мага айтты эле. Ошондуктанбы, балким, түнкүсү мага өтө коркунучтуу болчу. Себеби мейманканага акча жок. Ошондуктан ошол имараттын акыркы кабатында 2 комнатага жайгашкан.
эртең менен мамлекеттик департаментке барам, дагы болбойт дешет, кайра келем, кайра элчиликке барам. Менде такыр акча жок калган. Эгер менин $100 болсо, балким менимче мен шоппинг кылып кыдырып кетмекмин. Көңүлүм чөгүп олтуруп, Альберт Горанын офисинин телефон номерине чалсам, анда автоответчик экен. Ана мен тынбай сүйлөп баштадым. Мына мен Камила Кыргызстандан, мен вице-президенттин грантын биз алганбыз деп студенттеримдин долбоору жөнүндө айтып бердим. Ошентип 2 долбоор тууралуу маалымат берип, трубканы коюп койдум. Ой, деп кайра ойлондум. Дагы долбоорлор бар да. Сиз билесизби? Биздин өлкө мусулман өлкөсү, ошентсе да бизде коопсуз секс, сайф кыймылы деп дагы бир топ нерселерди айтып трубканы койдум. Анан дагы ойлонуп, сиз билесизби, биздин студенттердин индексти эсептегенди билишет, күндө чыгып жаткан индекс Dow Jones'ту сыяктуу айтып, аягына чыгып, сиз билесизби, мен кайра келе албайм, мен Советтер Союзунанмын, бизде ошондой эсептешкен да. Болду, баарын айтып бүттүм. Мен чындап бук болгондон аябай ыйладым. Анткени менин бир да ишим бүтпөй Кыргызстанга учуп жатканыма кейип, өзүмө боорум ооруду. Мен баарына университет ачам деп жарыялап келгем. Университеттен дайын жок. Анан элестетсеңиз, ошол эле күнү кечке жуук элчи звонок кылат. Камила, сени мамлекеттик департамент чакырып жатат. Алар сурап жатат. Камила, сен эртең эмне кыласың? Мен учканы жатам. Кайра билетти кайтарсам да болот, дедим. Менде иш жакшы жагына чечилип жатканго деген ой кетти. Аңгыча эле, Камила, сени Альберт Гордун офиси күтүп жатат деген үндү уктум. Ушунчалык кубанганымдан телефондун жанында бийлеп жибердим. Эртеси күнү элчи менен бирге барсак, келбеттүү 3 мырза олтуруптур. Мен бизге ушул университет, долбоорлор жардам берет, ушул университетти ачышыбыз керек деген сыяктуу өзүмдүн аргументтеримди токтобой айтып кирдим. Себеби алар билбейт да бул долбоорду. Мен болсо телефондон жөн эле автоответчикке айтпадым беле мунун баарын. Мен аябай берилүү менен абдан мыкты айтып берип жатканымды сездим. Анткени алар кунт коюп угуп жатышкан. Мени таң калтырган нерсени сизге айткым келип турат. Сиз билесизби, бул нерсени элдердин баары билүүсү зарыл. Аутса бул мен экенимди. Түшүнөсүзбү? Эч качан бир адамдын жасаган эмгегин басынтып, ошол эле учурда башка бирөөлөр менчиктеп алуулары туура эмес. Анткени мен бүгүн интернетти ачтым. Ошол жерден окуу жайдын жаралыш тарыхын окуп көрүңүз. Ал жерде эч кимдин аты жазылган эмес. Макул, камкорчулар кеңешинде олтурган америкалыктарды, ал жерде ошол кеңеште олтурган менин бүтүрүүчүлөрүмчү деп дайыма ойлоно берем. Алар кантип ушундайга жол берип жатат? Ошондуктан мен Аутсанын жаралышы боюнча китеп жазып жатам. Ал китепте баардык так маалыматтар берилет. Ансыз деле жашоодо жаратмандык аз экендигин жергиликтүү тургундар түшүнүшү керек. Эгер мындай иштерди жергиликтүү тургундар чийип салса, анда моюнга алыш керек. Мен бүгүнкү күнгө чейин бул тарыхтын интернетке кандайча жазылганын да көргөн эмесмин. Перечеркивать такие вещи. Мен Славян университетинде окуган жылдарымда сиздин студенттериңиз чындыгында эле америкалашкан сезимдер менен дайыма айырмаланып турган. Сиздин студенттериңиз дебаттарда жана башка университеттердин студенттеринен өзгөчөлөнүп турчу. Сиз ректор, окутуучу катары студенттер менен бат-бат аңгемелешип, алардын тартынбай ойлоруна ачык айкын айтууларын түрткү болдуңуз го деп ойлойм. Азыр да айтам. Мен дайым айтамын. Себеби сиз билесизби, эң алгач студенттерди кантип кабыл алдык? 1993 жылы Славян жана эл аралык университеттер
конкурс жарыялашкан. Аларга өтпөй калгандар мага келишкен. Ал жактан келген 10 мыкты студенттерди биз дароо эле төлөмдөрдөн бошотконбуз. Алар кадимкидей деңгээлди көтөрө алышты. Алардын деңгээлине жете албагандар үчүн биз тең салмактуулукту сактадык. Биз дайыма ачык айтчубуз. Бул 10 студенттин бизге акчасы керек. Ал эми калган студенттердин билими керек. Ошондуктан билим деңгээлиңерди көтөрүү үчүн бири-бириңерди колдогула, жардам бергиле деп. Бул багытта окутуучулардын да эмгеги зор эле. Анткени мен 93 жылда консультацияда көргөн абитуриенттердин да, студенттердин да биздин жогорку окуу жайга мындай болот деген көкүрөгүндө абдан бир сонун сыймыктануулар бар эле. Алардын баары кетип калышпадыбы? Славянскийге, МУКка. Менимче студенттердин көпчүлүгү сиздердин контракттык төлөмдөрүңүздөрдү көтөрө алышпады го дейм. Чындыгында эле өтө кымбат вуздардын бирине кирчүңүз да. Жок, мен мыктылардын баарын акысыз алдым. Мен дароо эле ойлонгом, бул жерде жождордун баары акысыз болуп жатса, мен кантем деп башкача жолдорду издей баштадым. Мен дароо эле күчтүү студенттерди акысыз окутам деп чечтим. Бесплатно. Вообще в народе эл оозунда айтылып жүрөт эмеспи? Сизди Акаевтердин үй бүлөсү менен катышы бар деп. Ошондуктан билим берүү министри болгон деген сөздөр көп болчу. Это, видите, это разные вещи, потому что... Экөө башка нерсе. Себеби министрликтен кеткенден кийин аутсага кайра бардым. Аутсадан башка себептер менен тактап айтканда чындык үчүн кеткем. Ал америкалыкпы, оруспу, өзбекпи, кыргызбы, ким болсо да баары чынчыл, коррупциясыз болуусун каалайт элем. Мен айтар элем, сиз айткан эл оозунда айтылып жүрөт деген маалыматтардын бекемделгенин, турмушта такталганын көргөн жокмун. Мен министр болууну такыр каалаган эмесмин. Учурунда министр болуудан баш тарткан учурум да болгон. Тилекке каршы азыр кызматтарга бекитип жатканда ал адамдардын даяр кадр болуусу өтө зарыл. Анткени мен абдан жакшы түшүнөм. Мен университетти түзгөнүм жетишкендик болгону менен баары бир билим берүү жаатында жалпы республикалык тестти киргизип бир топ тоскоолдуктарды жоюуга жетиштим. Чындыгында Россия Казакстанга караганда эң мыкты тест биздин Кыргызстандык эле. Ал эми маданият жаатындагылардын алдында азыркыга чейин өзүмдү ыңгайсыз сезем. Анткени маданиятка акча керек эле. А мен бере алган жокмун. Эң өкүнүчтүүсү абдан жакыр өлкөдө болгондуктан маданиятты абдан баалаганыма, туу тутканыма карабастан эч бир жардам бере албадым. Мына сиз көп жылдар бою билим берүү министрлигинин алдында айылдык билим берүү долбоорун жетектеп турдуңуз. Айылдардагы алыскы аймактардагы балдар абдан тырышчаак, жакшы окушат дешет. Максаттуу болушат. Сиз ушул ойлорго пикириңиз кандай? Шаардагы балдарга караганда алар көбүрөөк ийгиликтерге жетишет деп сиздин оюңуз кандай? Знаете, я целеустремленных видела. Мен максаттууларды алардын да булардын да арасынан көрдүм. Ошентсе да айылдын калкы көп экендигин эске алышыбыз керек. Мына азыр өкмөттө, парламентте айылдан, райондон чыккандар жетишерлик деңгээлде. Кандай болгон күндө да айылдык билим берүүнүн өксүктөрү эртеби кечпи байкалбай койбойт. Мен министр болуп турганда айтканмын, мугалимдер жетишпеген учур келет деп. Азыр орус тилинен, физика, геометрия, черчение жана башкалардан аймактарда мугалимдер жетишпейт. Эми элестетип көрүңүз, кимдер келип жатканын. Аларга мектеп билими жетишсиз болуп жатат да. Мына бүгүн парламенттеги спикердин, тилекке каршы президенттин деңгээлин көрүп жатпайбызбы? Баланын жаш кезинен баштап баштаса, ошончолук коомго натыйжа берет. А бала менен эч бир иштешпей эле, онду бүткөндө азыр уйду сатам, жылкыны сатам деген болбойт да. Бул бышпаган, өнүкпөгөн адамдын ой жооруму болуп эсептелет. Сиздин ишенимдүү, ийгиликтүү инсан катары калыптанууңузга ата энеңиздин сиңирген эмгеги деп ишенем. Мен үчүн абдан жагымдуу көрүнүш. Ошол жылдары ата энеңиз алдыңкы көз караштагы адамдардан болгондуктан туура багыт берип 13-чү тил багытындагы мектептен окуткан экен. Демек, сиздер ошондой эле тилдин келечегин көрө билген экенсиздер да.
Моя мама была Апам Абдраев атындагы музыкалык мектепте тарых мугалим эле. Ага чейин номер 5 мектепте иштеген. Атам айыл чарба министрлигинде ветврач эле. Апам пединституту атамдан эрте бүткөн. Анткени атам улуу атамекендик согуштун катышуучусу болгон, согуштан жарадар болуп келген. Апам абдан билимдүү болгондуктан атамдын да айыл чарба институтуна тапшыруусуна чоң түрткү болгон. Атам өзүнөн кичүү жаштардын арасында окуган. Апамдын таасири менен атам окууга тапшырып, окуусун ийгиликтүү бүтүргөн. Ошондон баштап атамдын карьералык өсүүлөрү башталган. Апам болсо дайыма активистка болчу. Правком, партком жана башка коомдук иштерде абдан активдүү иштеген. Абдраев мектебине киргенде бардык жактан апамдын үнү жаңырып угулуп турчу. Мен 13 мектепке келгенимде аябай арык, тартынчаак, кашым калың, көздөрүм бүтүүгөн, өңүм серт болчу. Бир топ убакыттан кийин 13 мектепте кимдер окуй турганын, кандай ата-энелер бар экенин көрө баштадым. Анткени кыздардын укмуш кийингендерин көрдүм. Мен 6 балалуу үй бүлөдөнмүн. Мага бир өтүк сатып берсе, чоң жетишкендик, чоң кубаныч болчу. О, Кудай, ал мектептен кандайларды гана көрбөдүм. Ал жердеги кыздар, албетте, менимче ал мектеп негизги мектептердин катарында болгондуктан бардык улуттун өкүлдөрү бар эле. Орус, еврей, украин, татар. Биз класста болгону 3 эле кыргыз бар элек. Биздин бала бакчага барганыбыз абдан чоң жардам берди. Ал жакта окуган балдар ата-энелеринин бирден же экиден балдар эле. Албетте, алар балдары менен иштешкен. Биздин үй бүлөдө апам кечке чейин жумушта болот. Кээде мен да апамдын жумушуна барам. Чачымды эптеп өрчүмүн. Балким кээде саксайып деле баргандырмын. Анткени апам дайыма жумушта болчу да. Антпесе кайдан акча болмок эле. Ансыз да көп балалуу үй бүлөгө акча араң жетчү. Атам да кечке чейин жумушта болот. Биздин үй бүлө айлыкка гана жашачубуз. Ата-энем абдан чынчыл адамдар болгон. Үй бүлөдө 2 кызбыз. Мен, анан сиңдим Нурила, 4 иним. Тилекке каршы бирөө 27 жашында каза болуп калды. Азыр 5 калдык. Негизи 6 бир тууган элек. Биз үйдөн эч нерсе даярдабайт элек. Ишемби, жекшемби күндөрү гана үйдө жыйнабасак, анткени бизге ата-энебиз айтышар эле. Үйгө келдиңби? Сабакка даярдан. Оку деп. Анан биз колубуздан келишинче окуп, колубуздан келишинче тамактанчубуз. Ар күнү ар кандай болуп калчу. Кээде апам аябай кеч келип, анан кечки тамак даярдап баштаар эле. Атам жумуштан келип эле үй тапшырмаларыбызды текшерип баштачу, анан күндөлүктү талап кылчу. Улуулар кичүүлөрдүн жоопкерчилигин алат элек. Мына ушундай тартипте окуганбыз. Нурила экөөбүз 13 мектепте окудук. Агам 28 мектепти бүтүрдү. Ал мектеп дагы шаардагы химия багытындагы абдан күчтүү мектеп болчу. Кубат иним олимпиаданын жыйынтыгы менен 61 мектепке кирген. Атам ошондо аябай сыймыктанып кубанганын эстейм. Сиз окуган жоксузбу? Бир жолу мен англис тили мугалими болгум келет деп айтканым кандай колдоого алынганын. Анда Валерия Петровна доскага бир нерсе жазуумду өтүндү. Ал күнү мен абдан татынакай кийинген элем. Анан доскага бирдемелерди жаздым. Үстүмдө жеңил кофта, анан гольфа өзүмө укмуштуудай сезилип жатам. Мына ошол күндөн баштап мен англис тили мугалими болом деген ой менен ооруп калдым. Мен бул кадамды ишенимдүү жана жакшылап ойлонуп анан таштаганмын. Камила Дүйшөбаевна, сиз Москванын эң алдыңкы университеттеринен билим алдыңыз. Сиздин фундаментиңиздин түптөлүшүнө студенттик учуруңуз Москвадан окуганыңыз негиз болдубу же 13 мектептеби? Азыр айтып берем. Биринчиден, мен Москвадан Советтер Союзунун элитасын көрдүм. Ал эми Москвадагы Мариса Тореза атындагы чет тилдер институту МГУдан кийинки эле орунда турчу чет тилдери боюнча. Ал жакта кыргыздар көп беле?
Очень мало. Жок, өтө аз эле, орун аз берилчү да. Советтер Союз учурунда болгону 5 эле бүткөнүн билем ошол окуу жайда. Башка эч ким чыдачу эмес. Мен ал институтка өткөндө айланамдан тилди укмуш өздөштүргөндөрдү көрдүм. Ошол жердеги көпчүлүк студенттер Америкада, Италияда болушкан же ошол жакта жашап келгендер эле. Себеби алар дипломаттардын жана башка башы көрүнгөндөрдүн балдары болчу да. Мен дипломаттын кызы эмесмин. Ошондуктан абдан тырышып, аракеттенип окубасам болбой турганын түшүндүм. Сөздүн туура айтылышына машыккан лабораторияда абдан көп иштечүмүн. Эсимде, кээде лаборатория жабылаарда менин кетүүмдү суранышчу. Москвалыктардын чет тилин кандай деңгээлде билгенин көрүп жатам. Андан да москвалыктардын группасында элем. Алар улуттук кадрлар группасы болчу. Алар мени укканда деңгээлим жогору экен деп баа беришти. Мен дипломаттардын балдарын көргөндөн кийин тынбай эле аракеттене бердим. Ошол аракетимдин акыбети кайтып, дипломумду 5 менен бүтүрдүм. Албетте бул мыкты жетишкендик эле. Университет Хедекл, Гальперн, Гинзбург, Бархударов сыяктуу лингвист жылдыздар үчүн эле. Мен окуган сөздүктөрдүн авторлорун көргөндө ушунчалык кубанганым эсимде. Бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, курчаган чөйрө, ата эне, үй бүлө ушунун баары бир колго чогулгандай. Алардын бирин да бири-биринен бөлүп кароого болбойт. Үй бүлөңүз, өмүрлүк жарыңыз, балдарыңыз тууралуу бир-эки ооз сөз айтып кетесизби? Жолдошум мурдатан эле бизнесмен. Хаят мейманканасынын директорлор кеңешинин төрагасы жана курулуш долбоорлору менен алектенип жүрөт. Ордо коттедждик шаарчанын автору. Азыркы учурда кызым менен чогуу ошол жерде турабыз. Кызым жолдошума жардам берип чогуу иштешет. Өзү Кабринден бүткөн, ошол эле учурда окуусун улантуу үчүн штатка магистратурага тапшырууга астыйдил даярданып жатат. Мен чынын айтканда анын турмушка чыгуусун абдан каалайм. Уулум болсо 2007 жылы үйлөнгөн. Неберем 12 жашта. Небере кызым 5 декабрда 6 жашка толду. Ал 1 класска барды. Бирок элестетсеңиз, азыркы шартка байланыштуу аралыктан окуп жатпайбы? Небере уулум абдан мыкты спортсмен. Чикагода өзү курактуулар жана өзүнөн улуулар арасында сууга сүзүү боюнча чемпион. Келиним Айгүл пандемия учурунда ооруканада врач болуп эмгектенди. Неберем аны абдан сыймыктануу менен айтат. Менин апам адамдардын өмүрүн сактап жатат деп. Уулум башында Туш жана Deloitte компанияларында иштеген. Азыр компьютердик иштерди өнүктүрүүчү өндүрүштүк компанияда иштейт. Знаете, кечиресиз. Учурунда сиздин уулуңуз аутсага өтпөй калган дешет. Чындыкка жатабы? Да, это была история. Ооба, ошондой окуя болгон. Ал математиканы берип, TOEFL-дан талап кылайык бала албай калган. Ал окуя мен үчүн абдан сокку болгон. Жумуштагылар баары кантип эле окуу жайды негиздеген адамдын уулу өтпөй калат деп айтышкан. Мен үйгө келгенде ушул кырдаалдан чыгуу үчүн уулубуздун фамилиясын чыгарып салууга жол бербейли деп жолдошумдан сурангам. Ал макул болду. Анан кызым звонок кылып, уулум бүт документтерин тутуп салганын айтты. Мен аттестатын айырган жокпу? Сизге чоң рахмат. Вактыңызды бөлүп келип, биз менен абдан кызыктуу. Андан соң ал мойнуна алып, даярдоо курсунда окуду. Бул аркылуу мен баарына кандайдыр бир жаңылануу, өлкөнүн жаңылануусу үчүн экенимди үлгү катары көрсөтө алдым деп ойлойм. Сиз абдан ийгиликтүү, максаттуу үй бүлөдө тарбияланыпсыз. Сиздин жолдошуңуз, бир туугандарыңыз, балдарыңыз сиздин ишмердүүлүгүңүздү жүргүзгөн реформаларыңызды, аутсанын түптөп ачууңузду кандай кабыл алышты? Албетте кыйын болду. Бирок мен үй бүлө менен карьераны бирдей алып кеткен аялдарданмын. Бул кадамдар жеңил болгон жок. Ошентсе да мен өкүнбөймүн. Анткени дүйнөнүн тең жарымын кыдырдым. Көрүнүктүү адамдар менен жолугуштум. Мына бүгүн Кудайга шүгүр
биздин Америкада билим алып келген балдарыбыздын деми менен университет иштеп жатат. Баары бир эртеби кечпи бул стереотипти да сындырыш керек. Биз көз карандысыз болушубуз керек. Ошол эле учурда бири-бирибизди колдошубуз зарыл. Албетте мунун аркасында үй бүлө жана башкалар турат. Оңой эмес экенин билем, бирок жашашыбыз керек да. Менин жасаган иштерим жагып жаткандыктан тегерегимде ар түрдүү бороон чапкындар убагы менен болуп турат. Бирок менин жолдошум ошолордун баарын мени менен кошо көтөрүшүп, мени менен жашап келе жатат. Вы знаете, я недавно... Мен жакында Познердин Михалков менен болгон маегин көрдүм. Михалков айтып жатат, биринчи аял менен жарашуусунун себеби өзүнө караганда анын популярдуулугу жана аны жеңе албагандыгын деп айтат. Менин оюмча, биздин коомдогу менталитетте эркектер аялдарга караганда бир топ өйдөөрөөк болушу керек деп. Мына ушул жерде биздин тең салмактыгыбыз жок койсо. Наперекор нужно идти, нужно слушать. Билесизби, бул учурда Хакамадан угуш керек. Анын айтымында күйөөсү аялды таштап кетүүгө болбой тургандыгын жоготуп алуусу мүмкүндүгүн билүү керек. Ал эми Михалковдун окуясында анын аялы Мертинская күйөөсүнүн шарттарына көнүп үй кожойкеси болгусу келген жок. Михалков өзү Мертинскаяны ошо үйдө үй кожойкеси болуп, бала төрөп, тарбиялап, тамак ашын дайындап, үйдө отуруусун талап кылган. Ал эми Кончаловскийдин шарты таптакыр башка. Эми ал тууралуу билесиздер да. Вот как вы... Сиз азыркы учурда эмансипацияга кандай карайсыз? Мен деги эле эмансипацияны жактайм. Эмансипация башталганда баласы атасынын зулумунан кутулган. Же жашы жете электердин, еврейлердин эмансипациясы. Менимче баарынын башкалар менен бирдей өз укуктары болушу керек. Жана сөзсүз түрдө аялдардын эмансипациясы болуусу зарыл. А вот еще сиздин жаш курагыңыздагы аялдар менен азыркы учурдагы айымдар кандайча айырмаланып турушат? Деги эле айырмасы барбы? Билесизби, азыр аялдар башкача кийингендерин көрүүгө болот. Азык түлүк дүкөндөрү ар түрдүү, ар кайсы өлкөлөргө кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Көп нерселер мурункуга караганда ачык жана жеткиликтүү. Менимче, ооба, мен да баары бирдей эле деп ойлонгум келет. Бирок кээде азыркы аялдар кандайдыр бир практикалык мүнөзгө ээ болушканы менен алар өздөрүнүн жеке кыял жоруктарынын үстүнөн иштешпейт. Алар жеңил жашоону самашат. Эмне үчүн биз кыргыздын бир уч эркектеринин көмүскөдөгү үй бүлөлөрү дагы башка ушул сыяктууларды өтө көп угабыз. Бул дагы кандайдыр бир чектөө же болбосо ошол кыздарды мен түшүнбөймүн. Деги эле алар этиканы кандай кабылдашат? Себеби этика бул нравалуулук же адеп ахлактык негизден алып караганда, анда мен эркектерге да, аялдарга да жакшы көз карашта эмесмин. Мына биз Мира Камиловна сыяктуулар дагы, менин аябай зирек жаш вице-президентим Айгүл Муратова Калчакеевна абдан өзөктүү, принциптүү, мына ушулар баардык кырдаалды жеңе алабыз. Чтобы коомдогу айымдарга, өспүрүм кыздарга өздөрүн туура калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн кандай каалоо тилектерди айтат элеңиз? Мен билесизби, биринчи кезекте аялдардын эркин болуусун каалайм. Мен динге ар түрдүү көз караштамын. Бирок карама каршылыктуу дагы жагы бар. Анткени мен баардык динди сыйлаймын. Бирок качан гана дин сенин эмне кийериңди, кантип кийинериңди айтып баштаганда аялга чектөө коюлат деп корком. Мындай чектөөгө кабылган аялдар кээде эркектердин туткунунда, балким бул курч айтылган сөз болушу мүмкүн. Бирок биздин аялдар өздөрү түшүнүш керек. Эркиндик өзүн өзү өстүрүп, өнүктүрүү үчүн зарыл экендигин. Бул нерсе жашоодон рахат алып, мыкты касиеттерди өздөрүнүн балдарына берүүсүнө жол салат. Ал дүйнө таанымы кенен, адеп ахлагы бийик болушу керек. Албетте, азыр кайра эле диний көз караштагы адамдар диний адамдарда гана адеп ахлак болот деп айтышы мүмкүн. Эми ар түрдүү адамдар бар да. Диний көз караштагы адамдардын арасында да абдан мыктылар бар. Ал эми диний көз карашта эмес адамдардын арасында да абдан мыктылар бар. Мен кандай болгондо да аялдардын эркин болуусун каалайм. Баары бир бул жашоодо. Жашоодон эч жакка кача албайбыз. Жашоо бирде бийик, бирде төмөн болот.
а эң негизгиси качан сен жыгылганда көпкө жатпай батыраак туруу керек. Спасибо, что уделили свое время и пообщались вместе с нами. Эң сонун Берүүбүздүн акырында биздин кызматташтарыбыздын бири L'Occitane компаниясынын баалуу бийликтери менен келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Бул пластикадан L'Occitane компаниясы кайра иштетирип жасалган косметика баштыкчасы. Сиз каалаган косметикалык каражаттарыңыздын бош идиштерин алып L'Occitane дүкөнүнө алып келсеңиз, француз косметикасынын ала аласыз 10% арзандатуу менен. Ошондой эле экологияга чоң салымыңыз болот. чоң рахмат биздин ушундай алдыңкы өнүккөн компанияларыбыздын жашыл экономиканын өнүгүүсүнө салым кошкону кубандырат. Бул албетте жаратылыштын табигый кошулмалары менен жасалгандыгы өзгөчө болуп турат. Дагы бир суроо. Сиз балдарыңызга, студенттериңизге экологияга кантип салым кошуу тууралуу жол көрсөтүп, багыт бересизби? Биз бул багытта абдан активдүүбүз деп айтар элем. Биздин университет жашыл экономиканын алкагында бир нече долбоорлорду жасап, жана Erasmus программасы менен иштеп жатышат. Бүгүнкү жаңы жылдык белектер менин коногума гана эмес, көрүүчүлөргө да бар. L'Occitane бутигинин алгачкы келген 20 адамга ушундай кол крем жана бальзам белектер берилет. Шашылыңыздар. Ал эми кезектеги коногубуз онкология ооруларынан чалдыккан балдарга жардам берген Help the Children аттуу фондунун жетекчиси Елена Конева менен болмокчу.